Нарбатуу мекендештер, ошентип экинчи беттеш бүгүнкү күнгө каралган башталды. Бул Бөрүлү жана Ысык Ата командаларынын ортосунда мына кызыл кийимчендер Бөрүлү, анын атаандаштары Ысык Ата кара кийим менен. Ат майданда бул Аккул ат майданы экенин эсиңиздерге салабыз жана эгемендүүлүк күнүнө карата өткөрүлүп жаткан президенттин кубогу мына Кыргыз Республикасынын 25 жылдыгына дагы арналган мына ушул турнир негизинен салтка айланып калган жыл сайын эгемендүүлүк күнүнө карата ушул турнир өтүп келет. Азыр болсо булар Б тайпасындагы командалар, Б тайпасында 3 команда бар: Бөрүлү, Ысык Ата жана Арашан. Азыр болсо ушул Б бөлүгүндөгү Б тоюндагы алгачкы оюн эки команда тең бул турнирдеги өзүнүн алгачкы оюндарын өткөрүп баштады. Улак азырынча ортолук бөлүктө. Азыр болсо ушул жерден Каныбек уулу, Майрамбек Каныбек уулу топтон сүрүлүп барып жерге жыгылып кайрадан ордунан туруп кеткен. Ал учурда Нургазы Борбиев танцор менен улакты жерден эңип түз эле тайгазанды көздөй жөнөгөн учурда улак жерде калып калды. Биз эми оюнчулар менен тааныштырып баштасак, Ысык Ата командасынын кара кийимчендери булар Улан Кулукеев биринчи, Түкө Жумабек уулу экинчи, Нурсултан Чалагазак уулу үчүнчү, Руслан Токоев төртүнчү, Керим Өмүралиев бешинчи, Майрамбек Каныбек уулу алтынчы, Турат Таалайбек уулу жети, Медер Усенов 8, Учкунбек Сатаров 9, Данияр Абдырраев 10, Чыңгыз Мойноков 11 жана Исламбек Таалайбеков 12. Мына ушундай курам бул Ысык Ата командасынан. Бул албетте бул беттештеги жеңишке жете турган негизги талапкер бул Бөрүлү командасы. Айтылуу Бөрүлү командасы өз кезегинде ушул Кыргызстандагы эң мыкты командалардын бири болуп жүргөн учурлар болгон. Азыр деле дал ушул эгемендүүлүк күнүнө карата өтүп жаткан президенттин кубогу үчүн болгон турнирде дагы албетте бул байгелүү орундарга ат салыша турган негизги командалардын бири ушул Бөрүлү. Алардын курамы: биринчи номерде Самат Кушчугулов, минген аты Тору; Адилет Дүйшөнбеков экинчи номер, минген аты Шпион; Тынчтык Эсеналиев, минген аты Орус; Калысбек Эсеналиев, анын минген аты Титан. Лексус менен Кантай Идрисов бешинчи номерде, Амантур Шекелов болсо, ал Элес менен андан сырткары Мырзабек Амангелди уулу жетинчи номерде, минген аты Жорго; Амантур Эсенкул уулу 8-чи, чапкан аты Асман; танцорду минип жүргөн Нургазы Борбиев; Мирлан Сыраждинов 10-чу Самурай менен, Чыгашка Санжар Идрисов жана Гүлсарын минип жүргөн Бекмурат Калмурат уулу. Азыр мына жекеме-жекеден улакты Бөрүлүнүн оюнчулары ишенимдүү өз тарабына алды жана ошол замат Мирлан Сыраждинов Самурай менен улакты такымга басып, азыр эч кандай тоскоолдуксуз тайгазанга өзү жалгыз баруунун мүмкүнчүлүгүн ушул жерден алчудай, бирок ага Улан Кулукеев тоскоолдук кылып барды. Бир нече буйтап Азамат азыр эми такымдан бир кол менен улакты ушул жерден таштап кете алат болду экен. Жок, тайгазан ага багынып берген жок. Негизинен ушул өтө кызыктуу оюн башталды. Чү дегенде эле Бөрүлү ошентип чабуулга чыгып жаткан мезгили дагы деле улакты Серкен өз такымына басып жүрөт. Мирлан Сыраждинов 1980-жылы төрөлгөн. Азыркы учурда ушундо 36 жаштагы чабандес чындыгында. Эми гана мына улакты жок, кайрадан эле такымда эрдин кашына чейин улакты көтөргөнгө аракет кылып, бир кол менен салып кетчүдөй дымагы бар. Канчанчы ирет азыр тайгазанды айланып чыкты. Эми мүмкүнчүлүк болду. Эч ким тоскоолдук кылган жок. Алгачкы упай бар. Бөрүлү командасы ошентип Мирлан Сыраждиновдун жардамы менен алгачкы упайга ээ болду. Эсеп 1-0. Сыраждинов Мирлан, минген аты Самурай. Самурай өтө жакшы оюнду жүргүзүп берди. Азыр бир нече ирет тайгазанда айланып аттардан буйтап, атаандаштардан буйтап барып өтө жакшы кооз биз улактын тайгазандан орун алганын көрдүк жана буга чейинки Талас менен Төш булактын оюнуна караганда
бир топ дымактуу оюн бул жерде жүрүп атат. Анда Талас командасы көз көрүнө күчтүү экени көрүнүп турган болчу. Азыр деле албетте Бөрүлүү ошентип 4-мүнөттө деле эсепти ачты. Ошентсе дагы Ысык Ата командасы аларга татыктуу атаандаштык көрсөтүүнүн аракетин азырынча көрүүдө. Бир мел бул албетте азырынча эч нерсени чечпейт. Анткени болгону биринчи 20 мүнөттүктүн 5 гана мүнөт артта калды. Сүрмө топтун ичинен улакты көтөрүп кетүү азырынча эч кимге буйра элек. Жана ал мезгилде Нурсултан Чалаказак уулу улакты жерден эңемдеп жерге кулап кала жаздады. Жана азыр болсо Бекмурат Калмурат уулу ал дагы улакты алып кете алган жок. Белгиленген убакыт соңуна чыкты. Андыктан эми жекеме-жеке чыгуу орун алат. Ортолук бөлүктө атайын чийилген тегерек сызык. Анын ичинде эки командадан албетте бирден оюнчу чыгып бири-бирине каршы беттешиши керек. Азыр болсо Адилет Дүйшөнбеков ортодо, анын атаандашы болсо бул Улан Кулукеев. Адилет Дүйшөнбеков шпион менен минген аты шпион. Чындыгында ушундай ар бир аттын мүнөзүнө жараша коюлат. Көбүнчөсү ысымдар, ошентсе дагы бир топ ушул атына заты жарашкан чыныгы аттар бар десек болот. Азыр болсо Адилет Дүйшөнбеков шпион менен ишенимдүү улакты алды, такымга басты. Ага каршылык көрсөтүү үчүн Улан Кулукеев аракетин көрүп атат, бирок мындай жерден алып кетүү дээрлик мүмкүн эмес. Азыр аттын оозун кое берип, ошол жерден бир ылдамдыкты кошкондо Улан Кулукеев албетте колун чыгарганга аргасы болот менин оюмча, бирок акыр аягына чейин ушинтип ага тоскоолдук кылуунун аракетин көрүүдө. Эми азыр шпион менен Адилет Дүйшөнбеков ушул жерден чыгып кеткенин аракетин көрдү. Эң башкысы аянттан чыкты. Жана эми сүрмө топ баары аларга каршы ойной алат. Данияр Абдыраев аны ээрчип барган. Ал мезгилде Нургазы Барбиев тансор менен өзүнүн тайгазан. Бул жана хоккейдегидей абалды эске салат. Ушунда тайгазандын артында. Тайгазан негизинен 1 метр 20 сантиметр бийиктиги. Жана бул үстүнүн диаметри 3 метр 60 сантиметр. Тереңдиги болсо бул 50 сантиметр. Ал эми 10 метр бул ылдыкы диаметри. Ушундай дагы негизинен жумшак, өтө жакшы. Мурда тайгазандар башкача болчу. Азыр биз болсо Бөрүлүүнүн экинчи упайын алганга мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарып алганын көрдүк. Нургазы Борбиев тансор менен келип, чындыгында тайгазанын четинен анын аты бийлеп кетти. Бир аз тайгазандан четтеп кетти деги, ошол жерден барып аты ыңгайлуу барып токтоп бергенде же өтө жакын өтүп бергенде анда албетте Нургазы Борбиев эсепти 2-0 жеткирмек. Ошол тайгазан азыркы абалы өтө жакшы. Биринчиден визуалдык жактан көрүнүшү сонун, андан сырткары буга чейин ушундай кээде маселелер болуп келген. Улак тайгазанга түштү же түшкөн жокпу деп. Анткени жарымы тайгазанга түшүп, бир аз кайсы бир бөлүгү ушундай өйдөрөөк туруп калган. Азыр бул жерде же толук ичине түшүп калат, же үстүндө туруп калат да. Мына ошол жанагы тайгазандын кырыы үстүндөгү ал дагы өзүнчө бир жарым метрдей болгон ушундай өзүнчө түздүк. Ал жерге улак же туруп калат, же андан өтсө сыртка түшөт, же ичине түшөт. Бул дагы негизинен ушундай өтө жакшы тайгазандар орнотулду. Бул 9-майдан баштап буга чейинки турнирде, мына ушул 9-май жеңиш күнүнө карата жыл сайын өтүүчү турнирде да ушул тайгазандар орнотулуп, азыр ушинтип экинчи ирет мында оюндар жүрүүдө. Андан сырткары көчмөндөр оюнда деле мына ушундай тайгазандар орун алат. Бул эң башкысы
аттарга эч кандай зыян алып келбейт. Алар келип ушул тайгазанды сүзүп алган күндө деле алардын эч жери эчтеке болбойт. Себеби ушундай жумшак материалдан жасалган. Азыр болсо жекеме-жеке чыгуу орун алмакчы. Себеби улак тайгазандан орун албай калгандан кийин сүрмө топ оюнчулар эч кимисе серкени жерден көтөрүп кете алган жок. Кайрадан эле биз Адилет Дүйшөнбековду көрүүбүз. Шпион менен жана ага каршы бул ирет дагы Улан Кулукеев чыкты. Эки команданын жекеме-жеке чыга турган негизги аттары мына ушулар. Адилет Дүйшөнбеков буга чейинкисинде ишендүү ойногон болчу. Азыр биринчи номер менен алыштып атат. Улан Кулукеев болсо анын артында улакты жерден көтөрүп жаткан учурда ал ага тоскоолдук кылуунун аракетин көрөт. Мына бири-бири менен мындай үтүртүшүп кагышуулар бул жерде эч кандай орун алган жок. Негизинен бул жекеме-жеке өзгөчө бир коосу көркөм бир көрүнүштү айтсак болот. Мына ушуну көрүп чындап ырахат алсаң болот. Аттын деңгээли, аттын канчалык дымагы күчтүү экени, канчалык анын өзү физикалык жактан күчтүү экени, ошонун баары ушул жекеме-жекеде аныкталат. Мына белгиленген убакыт соңуна чыгып калды. Андыктан кайрадан оюнчулар алмашты. Исламбек Талайбеков бул Сыгата командасына чыкты. Алар кара кийимчендер, ал эми кызылдар булар Бөрүлү командасы. Мирлан Сраждинов тажрыйбалуу. Мирлан Сраждинов азыр Самурай менен ортодо. Самурай менен атаандашынын атын кадимкидей аянттан акырындап сыртка сүрүп чыгаруунун аракетин көрүп атат. Жана Исламбек Талайбеков. Исламбек Талайбеков азамат ушул жерден улакты жерден ийенип кетти. Ал эми Мирлан Сраждинов ошол замат анын улакты жерден көтөрүп бара жаткан учурда ага жармашып баштады эле, бирок дагы деле Исламбек Талайбеков бул жерде улакты эч кимге берчүдөй эмес. Жок, бул Учкунбек Сатаров. Учкунбек Сатаров эми ушул жерден анын өнөктөштөрү жакшылап тактикалык жакшы позицияны кармашы керек. Ушул жерде мына Тынчтык Эсеналиев ага тоскоолдук кылып туруп алды. Дагы деле Учкунбек улакты өзүнүн такымына басып эч кимге бербей келе жатат. Эки тарабынан тең Бөрүлүнүн эки оюнчусу жармашкан. Мына Тынчтык Эсеналиев ушулардын ичинен эң өчөрү Тынчтыкбек Эсеналиев болду. Аягына чейин ошол улакты тартып алууга болгон аракеттерин көргөн. Учкунбек Сатаров атаандашын тайгазанын жака келди. Эсеп азырынча 1-0, аны эсиңиздерге салып коелу. Ошондуктан азыр эсеп теңелсе, демек биз өтө кызыктуу оюнга күбө болобуз. Себеби биринчи оюнда биз андай оюндан биз ырахат албай алдык. Албетте ал жакта окуянын жүрүшү башкача болчу. Себеби татыктуу фаворит ал жерде көрүнүп калган. Эсеп жаңылбасам 24 менен бүткөн болчу. Азыр болсо мындай ири эсеп катталбастан 1-0 эсеби азырынча жазылып турат. Дагы деле болсо Учкунбек Сатаров улакты мына сол такымына басып жүрөт. Демек ал сологой оюнчу. Ушул жерден улакты тарттырып ийди. Бекмурат Калмурат уулунда азыр улак жүрөт. Бекмурат Калмурат уулу аянттан сыртка чыгып кетти го дейм. Дал ошондой, андыктан эми жекеме-жеке бул жерде орун алышы керек. Биз убакытты карап көрө турган болсок, биринчи таймдын 14 минутасы артта калды. Жана жекеме-жеке Ысыгата командасынан Медер Усенов чыкты. Ортого ал өзүнүн атаандашын күтүп аткан болсо, Адилет Дүйшөнбеков шпион менен. Жок, азыр кайрадан Медер Усенов анын ордуна Руслан Токоев кирчүдөй болгон, бирок ал кирген жок. Мына улак ортого ташталды. Эми биз мына ушул эки аттын
чыныгы аракетин дагы бир ирет көрөбүз. Шпион мына өзүнүн позициясын өтө жакшы ээледи. Жана Адилет Дүйшөнбеков өтө жакшы позицияны кармап атат. Бирок мындай абалдан улакты көтөрүп кетүү, жеңип кетүү албетте жеңил эмес. Атаандаш мына ушунчалык активдүү болуп жаткан учурда биз буга чейинки беттеште көргөнбүз. Мына ушул япончик менен Тош булактын оюнчусу айланып тегеренип келип улакты жерден эңип кеткен болчу. Азыр мына Адилет улакты жерден еңип, эми ошол замат такымга басуунун аракетин көрүүдө жана ишенимдүү мына эми Адилет Дүйшөнбеков ошол заматтагы Майрамбек Каныбек уулу тоскоолдук кылуунун аракетин көрдү. Жана мына бир нече буйтап келип жогорку ылдамдык менен тайгазанды көздөй бара жатат. Эми ага каршылык көрсөтө турган жалгыз Керим Өмүралиев жок. Мына дээрлик бардык оюнчулар мына бир айланып өтүү менен оюнчуларды четте калтырды эле. Мына өзү жалгыз тайгазанга бара албай жаткан эми барды, бирок такымга серкен баса алган. Ошондуктан ага бир аз убакыт керек. Ой. Кандай жакшы чабуул бул жерден орун алды эле. Мирлан Сыраждинов азыр улакты ушундай жоготуп алды. Жана тайгазанын жанында мына улак жатат. Андыктан аны көтөрүп кетүүгө болгон аракеттер дагы деле көрүлүүдө. Ошентип бүгүн 25 августта башталган бул турнир. Азыр экинчи оюнду көрүп атабыз. Мындан кийин дагы эки оюн бар. Достук менен Ак Суу жана Кеминдин Илбирс командасы менен Сары Өзөн. Ошондой эле ал 31 чейин уланарын эсиңиздерге салып коелу. Финал жеңүүчүнү аныктоочу оюн ал албетте 31 күнү эгемендүүлүк күнүнө утурлай мына ошол күнү орун алат. Ага чейин ошол чемпиондук наам үчүн ат салыша турган командалардын бири албетте Бөрүлө. Бирок азыркы оюну менен анчалык негизги талапкер болбосо дагы кандайдыр деңгээлде мүмкүн биринчи, экинчи орунга ат салышпаса дагы үчүнчү орун үчүн кадимкидей үмүт артса болот. Кайрадан жекеме-жеке бул жерде орун алып жаткан мезгил биз Медер Усеновду көрүүдөбүз. Төш ысык ата командасынан кечирсиздер эле эми анын атаандашы кайрадан Адилет Дүйшөнбеков. Бул иретте Адилет Дүйшөнбеков ортону берген жок. Азыр шпион ысык атанын оюнчуларына чындап ортону бербей жатат, ысык атанын аттарына. Адилет Дүйшөнбеков улакты такымга басты. Тегерек чейинден атаан чыкпай атат, анткени ал жерден чыкканда башка оюнчулар албетте аралашып кетет. Бул биринчи тайм экен, эсиңиздерге салып коелу. 1 минутта калган экен. Жана эң башкысы ушул ысык атанын аттарынын азыркы кондициясы кандай болду экен, ал дагы кийинки таймдарда билинип калат. Жана Адилет Дүйшөнбеков дагы деле улакты насыл такымына басып жүрөт. Эми сүрмө топ бир топуна аянттын четки бөлүгүнө барып калды. Мындай темп менен барса, азыр алар аянттан сыртка чыгып кетет го дейм. Андай болсо ошол замат калыстын ышкырыгы жаңырат. Ооба, мына калыстын ышкырыгы жаңырды. Эми кайрадан жекеме-жеке. Ошол жекеме-жеке менен биринчи таймдагы соңуна чыгат сыяктуу. Анткени саналуу гана 1 минуттан бир аз көбүрөөк убакыт калган болчу. Азыр 1 минуттан азыраак убакыт калды. Ортого чыккандардыга аларга да белгиленген убакыт, атайын убакыт берилерин эске ала турган болсок, ал соңуна чыкканга чейин жекеме-жеке менен мына ушул биринчи таймды биз соңуна чыгара алабыз. Экөө эки четке өтүшү керек. Мына
Бул рет дагы Адилет Дүйшөнбеков биринчи номер менен эми улакты азыр жерден энген менен тайгазанга жетүү чоң маселе. Ал жака жеткенге чейин менин оюмча убакыт соңуна чыгып калчудай. Акыркы 10 секундда кетти. Ошентип азырынча жалгыз Упай Бөрүлүнү алдыга алып чыгып жаткан учуру. Ал 4-чү минутада ишке ашкан, ошол 4-чү минутада бир нелесе катталган болсо, дагы деле ошол бойдон сакталып турат. Биринчи 20 мүнөттүктө соңуна чыгарып алдык, экинчи тайм бир аздан кийин башталат. Бөрүлү жана Ысык Ата командаларынын ортосундагы экинчи 20 мүнөттүк башталды. Эсеп сандары 1-0 Бөрүлү алдыда. Мына кызыл кийимчендер Бөрүлү, кара кийимчендер Ысык Ата командалары. Жана биринчи таймды тууралуу айта турган болсок, дээрлик тең ата оюн жүрдү. Ысык Ата ишенимдүү Бөрүлү командасына өзүнүн каршылыгын көрсөтүп жатат, бирок ошол алгачкы 4-чү минутада ачылган эсеп ошол азырынча жалгыз бойдон дагы деле калып келет. Бөрүлү өз кезегинде өтө мыкты Кыргызстандагы популярдуу командалардын бири болуп эсептелгени менен азыркы учурда алгачкы 3-түккө кирет. Рейтинг боюнча мына август айында 2016-жылкы август айындагы рейтинг боюнча мына 10.400 упай менен Сарыөзөн биринчиде, 8.200 упай менен Талас командасы экинчиде, Бөрүлү 7.390 упай менен 3-чү орунда. Достук болсо 2.975 упай менен 4-чү, Сокулук Ички иштер министрлигинин командасы 1.975 упай менен алар 5-чү орунда. Бул эми жумшак түрдө рейтингди айтсак болот, анткени Достук командасы мына ошол 21 мартта Норус майрамында, Сырттар 9 майдагы жеңиш күнүнө карата болгон беттештерде экөөндө тең финалга чейин чыга алды. Бирок көп жылдан берки ушундай аракеттерине байланыштуу Бөрүлү командасы дагы деле алгачкы 3-түктө рейтинг жагынан турат. Азыр болсо жекеме-жеке 12-чи номерде Исламбек Талайбеков Ысык Ата командасынан ортого чыкты. Ага каршы Адилет Дүйшөнбеков шпион менен. Адилет Дүйшөнбеков биринчи таймда башынан аягына чейин ортодо жалаң ушул шпион менен ал чыгып жүрдү. Ал эми Ысык Атада бир нече оюнчулар ортого алмашып чыкты. Ал мезгилде биз Медер Усеновду көрдүк, Улан Кулукеевди, азыр болсо Исламбек Талайбеков. Исламбек Талайбеков деле биринчи таймда жаңылбасам бир жолу ал жекеме-жекеге чыгып көргөн, бирок анда ал өтө ийгиликтүү боло алган эмес болчу. Дагы деле биринчи номер менен Адилет Дүйшөнбеков, анткени ал өзүнүн атына ишенип, шпион деген минген аты, ал өзүнүн толку боюн салуу менен атандашын акырындап аянттан сыртка чыгаруунун же болбосо ат менен улактын ортосундагы бөлүктү кармады. Дагы азыр бутунан эмес, шыйрагынан эмес, түз эле төшүнөн серкени кармап көтөрүп кетти. Адилет Дүйшөнбеков эми такымга басып аянттан сыртка чыккан. Сүрмө топ дагы деле болсо ошол Исламбек Талайбеков ага аягына чейин аракет кылып көрдү эле. Ошентсе деле биз азыр улактын башка оюнчуга өткөнүн көрүп атабыз. Санжар Идрисов ал болсо өзүнүн аргымагын алкынтып бир рет өтө чукул бурулуп келүү менен түз эле тагазанга улакты салууга бара жатты эле. Анткени такымдан улакты чыгарып алган болчу. Ошол заматан атандашы Турат Талайбек уулу ага тоскоолдук кылып ошол мүмкүнчүлүктү ал колдонуп калды. Тагыраагында Турат Талайбек уулу колдонуп калды. Анткени эгерде такымга басып бара жаткан болсо анда улакты тартып кетүү жеңилге турма эмес. Серке аянттын ичинде сыртка чыккан жок, андыктан азырынча калсын ишкыргы жаңырбайт. Жана Бөрүлүнүн бир оюнчусу азыр биз байкап көрсөк, кайрадан Санжар Идрисов улакты жерден эңип кеткен болсо, азыр
ат үстүндө чыныгы улак тартыш ушул жерден орун алды. Ал эми Бөрүлүнүн оюнчусу ушул жерден атынан ооп кулап түшө жаздап кайрадан туруп кеткен. Мына Нургазы Борбиев биринчи таймдагы эң активдүү оюнчулардын бири. Бөрүлү командасындагы Нургазы Борбиев ал танцор деп жүрөт. Мына ушул танцор менен Нургазы Борбиев барып эсепти 2-0 жеткире турган мүмкүнчүлүктү кетирип алган. Биринчи таймда чындап эки команданын тең оюнчулары оюндун кызуусуна кирди. Мына ушундай Көкбөрү ушунусу менен кызыктуу. Жана Ысык Атанын оюнчусу улакты ат үстүнөн атаандашынан тартып алып, Руслан Токоев азыр өтө жакшы ылдамдык менен бара жатты эле. Жок, азыр дээрлик 3 оюнчу анын жолун тороп чыкты. Бөрүлүнүн оюнчулары 3 оюнчу келгенден кийин албетте өтө жакшы буйтап кайра чыккан, бирок кайрадан ат үстүнөн мына ушинтип чыныгы улак тартыш бул жерден башталчудай. Бирок азырынча андай эмес. Кош такым менен улакты тайгазанга салганга азыр мүмкүнчүлүк болор бекен. Жок, Бөрүлү оюнчулары өтө активдүү ойноп атат. Азамат өздөрүн тайгазанынан акырындап сүрүп бир топ алыстатты. Эң башкысы бул жерде албетте позициялык туура коргонуу керек. Бир нече көзүрмемге тоскоолдук кыла албай калсаң, анда албетте эсеп сандарын бул жерден теңеп кетмек. Ал учурда Бөрүлүнүн оюнчусу бул Амантур Эсенкул уулу. Минген аты асмандан түшүп кетти чындыгында. Сөздүн мааниси мындай өзгөчө. Асмандан түшүп кетти дегенде бул минген аты асман, ошондуктан андан ооп түштү дагы, бирок кайрадан ордунан туруп оюнду уланткан жок, бирок анын ордуна башка оюнчу кириши керек. Ал мезгилде улак аянттан сыртка чыгып кеткен. Кайрадан жекеме-жеке биз Адилет Дүйшөнбековду кайрадан көрүүдө сааттын ичинде. Медер Усенов Ысык Атадан жана Адилет Дүйшөнбеков Бөрүлүдөн. Экөө ортодо буга чейин Ысык Атанын кайсыл аты, кайсыл чабандеси ортого улакчысы чыкпасын, баарына каршы Адилет Дүйшөнбеков өзү жалгыз биринчи номер менен иштеп улакты жерден эңип кетип жаткан болчу. Азыр идеми бир жагынан Ысык Атанын да тактикалык жүрүшү туура, анткени дээрлик 3 оюнчу, 3 атчан ушундай жекеме-жеке чыгып атат, улам алмашып. Ал эми Адилет Дүйшөнбеков көпкө чейин ушул ортодо жүрө берсе, ал деле албетте чарчап чалат. Азырынча билинбеген менен ал кийинки 3-чү таймда билиниши мүмкүн. Бул Адилет Дүйшөнбеков 1995-жылы төрөлгөн, андыктан азыркы учурда болгону 21 жашта, өтө жаш оюнчулардын бири, бирок тажрыйбасы аз деп айтуудан албетте биз алыспыз. Азыр болсо Санжар Идрисов, бул дагы 1995-жылы төрөлгөн. Чыйгашка менен чыйгашканын үстүндө Тайгазанга жакын барганга кандай керемет бурулуш. Өтө бир сыйра айланып чыкты дагы. Санжар Идрисов эсепти 2-0 жеткирди. Ой азаматында улак менен кошо өзү дагы Тайгазанга бир сыйра түшүп чыкты. Жана Санжар Идрисов минген аты чыйгашка жана кыймыл аракеттери идеалдуу. Өтө кооз. Мына чыйгашка тык барып, Тайгазанга барып токтоп берди. Жана мына ошол күү менен, эпкин менен барып улакты Тайгазанга салып, өзү дагы бир жолу ошол жака түшүп чыкканы бул өтө керемет. Эң башкысы эсептин 2-0 жеткени бул Бөрүлү командасы үчүн мындан аркы тактикалык жүрүштөргө кадимкидей таасир бере турган нерсе. Азыр ортолук бөлүктөн улакты эңтеткенге Амантур Эсенкул уулу аракет жасап көрдү. Кайрадан Бөрүлү чабуулга чыкчудай, анткени азыр Ысык Атанын Тайгазанын көздөй улак жана сүрмө топ акырындап бара жаткан мезгили.
эми ат үстүндө улак тартыш мына эң кызыктуу көрүнүштөрдүн бири мына ошол. Бирөөсү жекеме жеке болсо ал жерде аттын деңгээли байкалат, оюнчунун дагы деңгээли байкалат албетте. Андан сырткары азыр эми улак менен жебеде сызып бара жаткан бул менин оюмча Амантур Эсенкулу уулу, бирок ал аянттан сыртка чыгып кетти. Андыктан өзү чыгып бирок улакты таштап кеткенге жетишип калган. Азамат мына оюн токтоп калбасын, кайрадан жекеме жеке орун алып калбасын деп мына ушул түү менен бара жаткан учурда улакты жерге таштап туруп аты менен өзү сыртка чыгып кеткен. Андыктан кайрадан кайрылып кирип оюн андан ары уланды. Жекеме жекен албетте ал да кызыктуу, бирок мына ушундай сүрмө топтун жүргөнү, ал мында динамика көбүрөөк, кыймыл аракет көбүрөөк, окуя бат өнүгөт дагы көрүүчүлөргө дагы кызыктуу. Аны мына улакчылар да жакшы түшүнөт. Өздөрү деле мына четте жекеме жеке чыгарып коюп, сырттан карап турганча өздөрү мына ушул оюнга аралашып жүргөндө албетте алар жакшы көрөт. Азыр такымынан улакты түшүрүп алды Адилет Дүйшөнбеков. Адилет Дүйшөнбеков албетте ал акырындап чарчап чаала баштады го дейм. Азыр болсо мына Санжар Идрисов чыйгашка менен экинчи упайды өз командасына алып келген. Дал ушул Санжар Идрисов. Бул Адилет Дүйшөнбеков экөө жаш курагы тең, экөө тең 21 жашта. Бул Кыргызстандын келечеги деп албетте ушул оюнчуларды айтсак болот. Жана Санжар Идрисов экинчи кезектеги упайын алып келди. Ой Азамат. Ошентип эсеп 3-0 жетти. Буга чейинки упайды да Санжар Идрисов алып келген өз командасына. Андыктан эми буга чейин Урмат Раушан уулу эң көп гол киргизип келе жаткан болсо, 5 ирет улакты тайказанга салуу менен азырынча ал мыкты бомбардир аталып турат. Ага атаандаштык көрсөтчү мына ушул Санжар Идрисов болуп калды деп айтсак болот. Улак ортолук бөлүктө жана өтө жакшы сонун Нургазы Бордиев улакты еңип кетүү жагынан өтө чебер. Жана жогорку ылдамдык менен барып, айланып улакты еңип кеткен албетте жакшы, бирок ушул жерден баскетболдогудай улакты тайказанга ыргытып салып кетсе болмок, бирок андай мүмкүнчүлүктү жогорку күү менен бара жатып кетирип алды. Азыр болсо аянттан сыртка чыгып кетти. Жекеме жеке бул жерде орун алат. Адилет Дүйшөнбековду кайрадан ортодон көрөбүзбү? Анткени анын ордуна кайрадан Адилет Дүйшөнбеков ал бир аз тыныгып эс алып алды. Андыктан шпион менен ал ортодо. Түкө Жумабек уулу ысык атадан чыкты. Бул 4-чү жекеме жекеге чыккан ысык атанын курамындагы оюнчу. Себеби буга чейин Улан Кулукеев чыккан, Медер Усенов жана Исламбек Талайбековдор чыккан болсо, азыр ошентип Түкө Жумабек уулу чыгып жаткан мезгили анын аты бир аз ушул жерден секирип атат. Албетте бул ой такасы менен мен оюнча бул ушул жерден жазага айыпка жыгылышы мүмкүн 2 мүнөт. Жана Калсын кол жаңсасын биз көрүп атабыз. Эми Түкө Жумабек уулу азыр негизги калыс ушул аты менен ал бутун көтөрүп атаандашына чабуул койгону үчүн деп 2 мүнөткө Түкө Жумабек уулу чыгарылды. Эми аянттын ичинде болсо анын атаандашы айыпка чыгылгандыктан эч ким ага тоскоолдук кылбастан биз 4-чү упайды ушул жерден көрөбүзбү? Биз караган ракурстан так таамай эмес эле. Мен оюнча бул эсептелет. Эсептелди, эсеп 4-0. Эсеп 4-0 жана ошентип бул жерден Адилет Дүйшөнбеков ири эсепти бизге тартуулады. Тагыра көрүүчүлөргө тартуулады. Андыктан ошентип экинчи таймда чындап эми бөлүнүн үстөмдүгү көрүнүп баштады. Себеби ысык ата
Ысыкатанын оюнчуларын азыркы эле 5 жыл айыпка жыгылган Түкө Жумабек уулун айтсак болот. Алардын аттары өтө жакшы, көнөлөк. Себеби мындай жерден алар дереже боюнча албетте айыпка жыгыларын билет, ошентсе дагы аттарды акырындап тарбиялаш керек. Негизинен дээринде бар ат экени ал деле көрүндү. Азыр 4-0 болуп турган учурда кайрадан ортодо улак 8 Чавандестин бар ушул бир улакка жабыла кирип барган учур. Эч кимисине аны жерден эңип кеткенге азырынча мүмкүнчүлүк болбой жатат. Себеби улак аттардын туягынын астында. Чыныгы эрендердин эрени гана ушул жерден улакты сууруп эңип кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Жана белгиленген убакыт менин оюнча соңуна чыгып баратат. Эгерде ушинтип көпкө чейин тура турган болсо, анда кайрадан жекеме-жеке орун алат. Жана эч кимди жолотпой турган бул Данияр Абдыраев. Данияр Абдыраев ушул улактын үстүнө туруп алган. Азыр болсо кайрадан эле бул Адилет Дүйшөнбеков дейм. Жок, ал эмес. Амантур Шекелов. Амантур азыр улакты оң такымга басты. Албетте ал оң такымга баскандан кийин оң жак менен айланып келип тайгазанды. Өздөрүнүн тайгазанын, бөрүнүн тайгазанын айланып өттү дагы. Кандай керемет ылдамдык менен азыр бара жаткан учуру. Бул минген аты Элес жана Элестин ылдамдыгы өтө керемет. Ага каршы оюнчулар келди. Албетте эки жагында эки оюнчулар болчу. Атаандаштар Түкө Жумабек уулу менен Данияр Абдыраевтар эки тарабынан чыгып келип, ага тоскоолдук кылып калды. Ошонун жыйынтыгында эсеп 5-0 айланган жок. Бирок дагы деле болсо улак Бөрүлү командасында болчу. Азыр гана аянттан сыртка чыгып бара жатканда таштап кеткен. Жок, бул аттын оозун тартыш керек, оозун бурушу керек. Себеби өзүнүн тайгазанын көздөй бул жактан жөнөп берген. Бекмурат Калмурат уулу ал атаандаштын 3 оюнчусунун курчоосунда калды. Эми ага жардамга албетте сөзсүз түрдө өнөктөштөрү келет. 4-0 эсеби бул албетте чоң билдирүү. Бул алгачкы оюнунда жеңишке ээ болуу үчүн Бөрүлү командасы Бөрүлү Ысыката, ошондой эле Арашан. Дал ушул 3 команда Б тайпасынан орун алган. Булардын ичинен жарым финалга бирөөсү гана чыгат. Кимиси албетте көп упай чогултса. Жана эгерде бүгүн Ысыкатаны азыр 4-0 эсебинде Ысыкатадан алды да Бөрүлү командасы. Андыктан бул тайпадагы жарым финалга чыга турган негизги фаворит команда да ушул Бөрүлү, айтылуу Бөрүлү. Кандай гана мыкты чабандестер, улакчылар да ушул Бөрүлү командасында ойноп кетпеди. Азыр анда ойногон бир топ оюнчулар башка командаларда жүрөт. Албетте ал тууралуу кийинки оюндарда кенен сөз кылабыз. Азыр болсо улак сүрмө топтун арасында жерде жатат. Аны эңип кеткен биз айрыкча ушул Нургазы Борбиевдин бир нече рет эңип кеткенин көрдүк. Андан сырткары Амантур Элес менен ушул сүрмө топтун арасынан улакты көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк болгон. Экинчи тайм ошентип өзүнүн сапарын акырындап каратып баратат. Жана азырынча Ысыката командасы бир рет дагы улакты тайгазанга сала элек. Алар өздөрүнүн өздөрүнүн тайгазанынын тегерегинде коргонууга көбүрөөк басым жасаган каргас болууда. Себеби Бөрүлү албетте алар оңой атаандаш эмес. Түз эле чабуулга өтчүдөй болуп, эми гана улакты такымга басты. Санжар Идрисов эң пайдалуу оюнчу Бөрүлүнүн курамында азыр Адилет Дүйшөнбеков менен Санжар Идрисов. Мына ушул экөө өтө пайдалуу оюнду жүргүзүп упайларды алып келип жаткан мезгили. Азыр болсо улак эки оюнчу тартышып атат. Бул жактан алыстан карап көргөндө Улан Кулукеев Ысыката командасынан менин оюнча жекеме-жеке орун алабы же айыппы?
Анткени улакты жерден эңип кете турган учурда келип аты менен койдуруп кетти. Андыктан азырынча калсын чечимин мына биз такталганга чейин күтө туралы. Мына биз тарапка басып келе жаткан мезгили. Бул Адилет Дүйшөнбеков. Чындыгында улакты жерден анын атаандашы алып жаткан учурда аттын күйсү менен келип койдуруп кетти. Андыктан бул Мырзабек Амангелди уулу. Мырзабек Амангелди уулу ошентип мына 2 мүнөткө айыпка жыгылды. Демек, бул учурдан эми ысык ата командасы сөзсүз түрдө пайдаланышы керек. Жок дегенде бир рет улакты казанга салып алса, андан кийин биз дагы кызыктуу оюнду көрүп баштайбыз. Азырынча эсеп 4-0. Буга чейин Төшбулак командасы талас менен ойногондо алар дагы улакты казанга 4 рет салган. Бирок өздөрүнүн тайгазандан мына 20 улакты өткөрүп алган. Ушундай болчу. Андыктан азырынча ушул оюндарда улакты тайгазанга сала элек ушул ысык ата командасы. Жекеме-жеке бул жерде жекеме-жеке соңуна чыгып калды. Анткени экинчи тайм аягына жетти. Эсеп болсо 4-0. Ошентип, бул тайпасындагы Бөрүлү жана Ысык ата командаларынын ортосундагы 3-чү тайм башталды. Эсеп 4-0. Бөрүлү командасы алды да. Кызыл кийимчендер Бөрүлү, кара кийимчендер Ысык ата да бир рет эсиңизерге салып коелу. Жана өтө жакшы оюнду Санжар Идрисов менен Адилет Дүйшөнбеков экөө биринчи таймда Бөрүлүнүн курамында өткөрдү. Азыр болсо мына улак ушул аянттан сыртташып кеткендиктен жекеме-жеке. Азыр мына Адилет Дүйшөнбеков кайрадан эле ортодо. Бөрүлүнүн курамындагы оюнчу ал шпион менен мына оюн башталгандан бери ортону бербей келет. Ага каршы бул рет Исламбек Талайбеков чыкты. Исламбек Талайбеков анын аты өзүнүн өнөктөштөрүнө караганда бир топ жакшыраак сыяктуу. Анткени аз да болсо мына ушул шпионго каршы өзүнүн каршылыгын көрсөтүп алат. Ал учурда мына Мырзабек Амангелди уулу 2 мүнөттүк айыпка жыгылды. Андыктан Бөрүлү командасы бир оюнчуга аз 2 мүнөт бою. Андыктан алардын алгачкы убактысын, минуталарын ошол тегерек чийиндин ичинде кетирсе болот. Анткени бир оюнчу аз болгон учурда жекеме-жекеде мына ушинтип убакытты эртерээк өткөрүү бул өтө жакшы нерсе. Анткени аянттын ичине азыр башка оюнчулар кире албайт. Бул Көкбөрдөгү негизги эрежелердин бири. Аны кайрадан эле Мырзабек Амангелди уулу Жорго деген аты менен кайрадан оюнга кирди. Азыр болсо Адилет Дүйшөнбеков улакты өз карамагына алып өздөрүнүн тайгазанын көздөй бул жерде жөнөдү. Жана өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берген учуру Мырзабек Амангелди уулуна улак өттү дагы. Демек карама каршы тарапты көздөй мына жөөдө сызып жөнөсө болот. Чындыгында бул Мырзабек Амангелди уулу Жорго деген аты менен мүмкүн анын ушул басыгына жараша ага Жорго деген ат коюлган. Чуркаганда мына арышты коюп жаткан учурда мына кенен 2 бутты алдыга созбостон мына биринчи сол бутун, андан кийин оң бутун ошондой ылдамдык менен ал чуркап жөнөйт. Азыр ага каршы Нурсултан Чалагазак уулу улакты тартып алуу болгон аракетин жасады. Бирок ага карабастан мына сол такымга баскан бойдон дагы деле Мырзабек Амангелди уулу ишенимдүү ыңгайлуу позицияны алды. Ал албетте күтүп атат. Эгерде ушундай топтон суурулуп чыкканга мүмкүнчүлүк болору менен ал жебедей сызып жөнөрө
албетте белгилүү. Азыр мына түз эле Тагазанга ыргыта салчудай болуп бара жаткан учуру. Албетте аракет бар, бирок ийгиликтүү эмес. Ал жерде жорго бир аз Тагазандан кыйга өттү, дээрлик бир 1,5 метрдей алыстыктан өттү. Эгерде ошол жерге барып түз Тагазанга барып тык токтогондо анда дагы эсеп сандары өзгөрмөк. Негизинен аттар ушунусу менен өтө бааланат. Тагазанга барып кандай барып токтогон аттар өтө баалуу. Чабуулчулар дайыма мына ошондой аттарды минишет. Ал эми коргоочулар алар көбүнчөсү күлүк аттар менен жүрөт. Анткени атаандаштын артынан кууп жеткенге ошондой күлүк аттар керек болот. Командада ошондой чабуулчу, коргоочу, андан сырткары жекеме-жекеде жүргөн негизги бир ат, андан кийин аны алмаштырып тура турган дагы бир жардамчы ат менен ошондой учурлар ар бир командада мына ушундай оюнчулар бар. Адилет Дүйшөнбеков жалаң ортодо оюн жүргүзүп атса, ага каршы эгерде мына 1 мүнөттүн ичинде улак жерден көтөрүлбөй калса, анда анын ордуна башка аттар чыгышы керек. Азырынча ушул шпион менен Адилет өзү жалгыз бардык ушундай жекеме-жекелерде улакты жерден эңип кетип жаткан учуру. Жана азыр сүрмө топ улакты жерден эңип кетүү болгон аракеттерин көрүп жаткан мезгили. Негизинен мына ушул жыл сайын салтка айланган 4 оюн, 3 ири чоң турнир мына ушул Ак Кулат майданында өтүп келет. Алар Нооруз майрамына карата 21-мартта, андан кийин 9-май жеңиш күнүнө карата, жана ошондой эле алардын 3-сү ири Кыргызстандагы чоң турнирлердин бири мына ушул 31-августка карата эгемендүүлүк күнүнө карата өтө турган мына ушул президенттин кубогу. Жана мындагы азыр бул Бөрүлү менен Сыгата командалары алгачкы оюнун өткөрүүдө. Мындан кийинки оюндарын Бөрүлү кийинки оюнун Арашанга каршы эртең саат 10-дон 10:30 же 10-дон 30 мүнөт өткөндө баштайт. Ал эми Сыгата командасы болсо эртең эс алып бүрсү күнү Арашан командасына каршы ойнойт. Андыктан мына биринчи беттеште ошентип эң керектүү упайга ээ болуу эки команда үчүн тең өтө маанилүү. Кайрадан эле мына Адилет Дүйшөнбеков жекеме-жекеде ортодо, ага каршы азыр Улан Кулукеев чыкты. Адилет Дүйшөнбеков 21 жашта экенин эсиңиздерге салалы. Андыктан бул Бөрүлү командасындагы учурдагы эң мыкты оюнчулардын бири, жана ошол эле учурда келечеги Бөрүлү командасынын келечеги, негизи эле Кыргызстандын келечеги деп айтсак болот. Анткени мындай оюну менен дагы бир нече убакыт өткөндөн кийин ал Кыргызстандын улуттук курама командасында ойноп каларынан албетте эч кандай шек жок. Негизинен Бөрүлү командасынан бир оюнчу улуттук курама командага кеткен, андан сырткары Талас командасынан 2 оюнчу кетти. Алар мына ушул президенттин кубогундагы турнирлерге катышпайт, анткени көчмөндөр оюндарына даярданып атышат. Жана ошондой эле Достук командасынан Манас Ниязов, ал дагы улуттук курама командага алынган. Калганы болсо Сары Өзөн командасындагылар. Себеби Сары Өзөн алар Нооруз майрамына карата болгон турнирде дагы 9-майдагы турнирде дагы чемпион аталышты. Андыктан алардын командасы ушул улуттук курама команданын өзөгүн түзүп турганы бул эч кандай таң кала турган нерсе эмес. Чыныгы Кыргыздын намысын коргой турган оюнчулар ал жакта, жана андан сырткары 12 команда ушинтип Ак Кулат майданында өздөрүнүн чемпиондук үчүн болгон күрөшүн жүргүзүп жатат. Ат жалында өскөн кыргыз эли үчүн чыныгы эриндерин эр таймашы бул Көкбөрү келечекте албетте эл аралык аренага чыгып, өзүнчө брендке айланып, мына ушундай футбол боюнча дүйнө биринчилиги, олимпиада, кышкы олимпиада оюндары сыяктуу бир кезде мына ушул Көкбөрү боюнча дүйнө биринчиликтери өтө жогорку деңгээлде өтөрүнөн эч кандай шексиз санабай эле койсок болот. Себеби келечеги өтө кең, потенциалы өтө чоң, ушунчалык кызыктуу оюн. Жана көчмөндөр оюндарында дагы бул көчмөндөр оюндарынын эң негизги ушул спорттун элдин бүйүрүн кызытканы дагы бул Көкбөрү болот. Азыр жекеме-жеке
Бул ирет болсо ысык ата командасынан Руслан Токоев ортого чыкты. Ал эми Адилет Дүйшөнбеков жалаң ортодо. Таң калыштымда 3 тайм бою ушундай ортодо жүрүп, кабагым кашымды өстөм. Бир чарчаганын байкатпай оюнду жүргүзүп жаткан үчүн чындыгында баа бериш керек бул Адилетке. Жана аны минген аты дагы шпион, ошентип демек анын азыркы абалы мына ушул шпион чыныгы табында экенинен кабар берет. Жалаң биринчи номер менен иштеп атат. Мына сологой оюнчу Адилет Дүйшөнбеков, ошондуктан мына убакты сол такымга басты, эми ишендүү түрдө чийинден сыртка чыга берсе болот. Бирок ошол замат мына Руслан Токоев анын бир бутунан, серкенин бир бутунан кармап тартып баштады эле. Жок, ал ыңгайсыз позицияны кармап турат. Андыктан мындай абалдан убакты тартып алуу мүмкүн эмес. Аянттан сыртка чыкты. Тагыраак мына тегерек чийинден эми сүрмөтөп алардын буларга өзүнүн өнөктөштөрүнө көмөктөшкөнү келген учуру. Азыр болсо мына Адилет Дүйшөнбеков жана Руслан Токоев дагы деле сөмөк топтун ичинде мына ушул эки оюнчу бири-бирине каршы ойноп жаткан азыр азаматында. Руслан Токоев ушул жерден убакты өз карамагына ала алды. Тайгазанды көздөй жөнөгөн мезгилде ага каршы Санжар Идрисов жана 3 оюнчу анын артынан эришип бара жатат. Убакты такымга басып алган, андыктан азыр Тайгазанга салуу бир топ оор болот. Аны Тайгазанга салганга албетте ага бир нече көзүрмем убакыт керек болчу. Андай убакытты бөрүлүү оюнчулары берген жок. Ат үстүндө чыныгы улак тартып, ушундай чаап аратып бири-биринен улак тарткан көрүнүш өтө кооз. Аянттан сыртка бул жерге чыккан жокпу? Калсын ышкырыгы жаңырды. Менин оюмча биз мына ушул окуя болгон жерден бир 3-4 метрдей эле аралыкта турабыз. Андыктан аянттан сыртка чыккандай таасир калтырган жок. Бирок албетте калыстын чечими ал акыркы чечим, андыктан жекеме-жеке бул жерден орун алат. Азыр болсо Амантур эми алмашуу Адилет Дүйшөнбековдун ордуна Амантур чыкты элеси менен. Бул дагы биринчи номер менен иштеп атат. Бөрүлүнүн командасынын аттары ысык атаңкына караганда мыктыраак экени мына ушул жекеме-жекеден билинип жаткан учуру. Азыр кайрадан Санжар Идрисов улакты өз карамагына алды. Ал Чыйгашканов оюндун башынан бери минип жүрөт. Кандай керемет мына өзүнчө бир ылдамдык менен барып кайрылып келип дагы бир рет буй таптырып ага каршы келе жаткан Нурсултан Чалагалзак уулун артта калтырды. Ортолук бөлүккө келип эми өзүнүн өнөктөштөрү идеалдуу позицияларды кармамайынча ушул жерде бир аз туруп турат дагы. Андан кийин мына Тайгазанды көздөй албетте жинайт. Мына бир оюнчу мына ыңгайлуу учурду ушул жерден алат болду экен. Оң тарап менен келсе болмок. Бирок ортолук бөлүктөн келди дагы. Азамат. Бирок аягына чейин азамат болбой алды. Анткени Санжар Идрисов бул жерде анын Чыйгашканын ушул Тайгазанга барып идеалдуу токтобогонун деп айтсак болот. Анткени Санжар Идрисов өтө тажрыйбалуу оюнчу, жаш экенине карабастан бул да 21 жашта болгону. Бирок эсеп өзгөргөн жок. Негизинен азыр Бөрүлүү командасына эт бетинен кетип ушундай чабуулга болгон күчүн үйрөп чабуулга чыгуунун деле көп мааниси жок. Себеби алар 4-0 эсебинде алды да. Алар айрыкча мына ушул экинчи таймда өтө пайдалуу жыйынтыктуу оюнду жүргүзүштү. Азыр болсо кайрадан жекеме-жеке чыгып орун алат. Ортолук бөлүккө улак ташталган учурда Адилет Дүйшөнбековду ошентип Амантур мына элес менен алмаштырып жаткан. Амантур болсо ал 22 жашта. Адилетке караганда болгону 1 жашка улуу. Жана оюн башталары менен жекеме-жеке башталары менен ошол замат Сагатанын оюнчусу улакты жерден кетти эле. Азыр Бөрүлүдө менин оюмча Амантур улакты такымына басып жүрөт. Нурсултан Чалагалзак уулу ага каршылык көрсөткөнгө аракет жасап көрдү.
ошентип 3-чү таймдагы ортолук бөлүгүнө келип калган учур бүгүн Талас менен Төшбулак ойноду алгач, андан кийин азыр Бөрүлү менен Ысык Атаны көрүүдөбүз. Достук менен Ак Суу бул оюн бүтөрү менен башталат. Жана Илбирс менен Сары Өзен бүгүнкү күндү жыйынтыктайт. Андан кийин бүгүн ойнобой калган командалар дагы бар. Көкжал ал эртең Талас менен, Арашан Бөрүлү менен, Көкжал менен Арашан бүгүн аларда оюну жок. Ошондой эле Ысык Көл командасы бар, алар эртең Достук менен ойнойт. Жана Сокулук ички иштер министрлигинин командасы, алар Сары Өзөнгө каршы эртеңки оюнда албетте күч сынашат. Кайрадан жекеме-жеке жана бул иреттагы Амантур Элес менен ортого чыкты. Амантурга каршы Медер Усенов алгачкы ирет ушинтип Ысык Атанын оюнчулары биринчи номер менен жекеме-жекеде оюнду жүргүзүп атат. Жана өзүн эртерээк атка миниши керек, антпесе улактын эч кандай тоскоолдуксуз бул жерден Амантур жерден эңип кетти. Жана ал мезгилде Майрамбек Каныбек уулу, Улак Майрамбек Каныбек уулунда топтон сүрүлүп чыкканга азырынча батынган жок. Анткени анын эч кандай мааниси жок. Өзүнүн өнөктөштөрү атаандаштардын жолун туруп чыгыш керек. Ошондо гана ал Тайгазанды көздөй албетте зуулдап жөнөмөк. Кандай активдүү оюнду Бөрүлүнүн оюнчулары, кандай керемет. Атаандаштын артынан улакты ушул жерден сууруп кетти дагы. Эми өздөрүнүн Тайгазанын көздөй азыр аттын башын бурат албетте Мирлан Сыражидинов биринчи, экинчи, айрыкча экинчи таймда көп көзгө уранган жок. Көбүнчөсү эс алууда болду дагы. Эми ал Самурай менен Тайгазанга жакын барган жок, анткени ал жакта ыңгайлуу учур керек. Ден башкысы жөн гана анын максаты Тайгазанга жакындап баруу эмес, Тайгазанга идеалдуу, жакшы мүмкүнчүлүк менен аны упай алып келе турган мүмкүнчүлүк менен барганга аракет жасап атат. Бирок Бөрүлүнүн башка оюнчулары ушул жерде 6 жана 4 номердеги оюнчулар Руслан Токоев менен Майрамбек Каныбек уулунун жолун тоса алышкан жок. Ошондуктан азырынча Мирлан Сыражидинов Тайгазанга жакындаган жок. Канча ирет буйтады. Ары бурулуп, бери бурулуп, бирок ыңгайлуу учурун келтире албай жатат. Бир кол менен улакты салып кеткенге албетте улактын салмагында 35 кг экенин эске ала турган болсок, ат ыңгайлуу жакшы туруп бербесе, албетте бир кол менен жеңил Тайгазанга улакты таштап кетүү жеңил эмес, ооруга турат албетте. Бул ирет кандай болот болду экен? Жок, Тайгазанды ой азамат. Мына ошентип эсеп 5-0 жетти. Мирлан Сыражидинов Самурай менен ошентип өз командасына 5-чи упайды алып келди. Жана бул 36 жаштагы эң тажрыйбалуу Бөрүлүнүн курамындагы оюнчулардын бири. Мындан сырткары жаш курагы жагынан азыр Бөрүлү командасында буга тең келчү эч ким жок. Мына Мирлан Сыражидинов 36да болсо, андан кийинкиси мына бул жерде 29 жашта Самат Кушчугулов бар. Бирок Самат Кушчугулов азырынча биз аны оюндан көрө алган жокпуз. Ортолук бөлүктө топ сүрмө топтун ичинде улак кармалууда жерде. Ал учурда Амантур Эсенкул уулу улакты жерден эңип кеткен болсо, ошол замат Медер Усенов атаандаштын артынан улакты жок, бул жерде алып баруучу менен оюнчу адашты. Анткени ал 5-0 ушул жерде эсеп 5-0 себеби ушул Мирлан Сыражидинов өтө кооз упайды алып келди. Бир нече минута улакты өзүнүн такымында басып жүрдү дагы, ыңгайлуу учур келери менен улакты Тайгазанга салып кеткен.
болгондо да бир колу менен салып кетти. Ага албетте кароо керек, ага деген күч керек. Мына ушундай кыргыздын чыныгы мырзалары мына ушундай улакты бир колу менен тайгазанга ыргытып кеткен ушундай балбандары менен эр жүрөк кулундары менен мактанса болот. Демек мына 2 минуттан азыраак убакыт калды. Бул 3-чү тайм, андыктан бул 3-чү таймдын соңуна дагы жана бул беттештин соңуна дагы дал ошончо убакыт бар. Калсын ышкыры жаңырды. Демек кайрадан жекеме-жеке. Мен оюмча бул ирет Адилет Дүйшөнбеков ортого чыгат болушу керек. Мына ал тегерек чейинин ичине келе жаткан мезгили. Себеби мен оюмча бул эң акыркы жекеме-жеке. Ортодо азыр бир жок дегенде 1 минуттай убакыт кете турган болсо, биз бул жерден азыр таптакыр башка оюнчуну көрдүк. Адилет Дүйшөнбеков азыр мына Самат Кушчугуловду биз эми көрдүк. Самат Кушчугулов буга чейин көп чыкпай атты эле, азыр ал улактын сол такымына басып алып, ушул ортолук бөлүктө турат. 44 секунда. Эң акыркы ушул калган секундаларда дагы бир рет улакты тайгазанга салып койсо, бул албетте көрүүчүлөр үчүн өзүнчө бир бонус болмок. Андыктан каршылык бар, эки оюнчунун атаандашынын ортосунда калды. Дагы бир рет экинчи темп менен келип ыргытып кетти Кушчугулов. Самат Кушчугулов улакты тайгазанын сыртына түшүрүп алды. Муну көтөрүп кеткенге убакыт жетпейт. Мына болгону 10 секунддай убакыт калды. Демек эсеп ошентип 5-0 менен соңуна чыга турган болуп калды. Биз Бөрүмү командасын ошентип бул турнирдеги алгачкы жеңиши менен куттуктай берсек болот. Мына убакыт соңуна чыкты. Бөрүлүү командасын алгачкы ийгилиги менен куттуктайбыз. Алдыда дагы Араша менен болгон оюну бар. Ал эми Ак Суу командасына кийинки оюнда жеңишке жетишине ийгилик каалайбыз. Ошентип Бөрүлүү менен Ысык Ато командаларынын ортосундагы беттеш соңуна чыкты.